Салам достор, байланышта Санжобек каналы. Бүгін 2021 жылы чыгып, ошол жылдын мыкты тасмаларынын катарына кошулган идеальное ограбление аттуу тасманы көрөбүз. Сиздер алдыңкы мүнөттөр өтө кызыктуу өтүшүнө толук ишенип, каналга катталып мыкты белгисин басып койгон болсоңуздар баштайлы. Тасманын башында 17 кылымда Испаниядан алыс эмес жерде деңизде кеме жарылып, анын ичиндеги байлыктардын баардыгы суунун ичине чөгүп кетти. Ошентип 2900 жылдын күзгү айларында Уолтер баш болгон изилдөөчүлөр көп жылдан бери ошол байлыктын үстүнөн издешип, акыры Джеймс менен Крейг сууга түшүп, жанагы байлыктардын баардыгын таап чыгышат. Бирок алардын кубанычы көпкө деле узаган жок. Анткени бир убакта эле ал жерге испаниялык деңиз күзөтчүлөрү келип калып, булардын иши сотко чейин барып, соттун чечими менен Уолтер тапкан байлыктардын баардыгы Испаниянын казынасына өтүп кетет. Бирок Уолтердин артка кайта турган эч ою жок эле. Ошентип испаниялыктар жанагы табылгаларды Мадриттеги атайын бир имаратка бекитишип, биз мындан соң Кембриджде окуган 22 жаштагы Том деген баланы көрөбүз. Ал бул убакта ашканада атасы менен сүйлөшүп жаткан эле. Көрсө Том сабакты өтө жакшы окугандыктан аны ушул эле убакта жумушка чакырышып, өтө көп суммадагы акчаларды сунуштаса дагы Том ал иштерге такыр барбайт экен. Бир кезде Томдун уюлдук аппаратына белгисиз бирөөдөн кат келип эле биз жакка келбейсиңби деп айтат. Көрсө бул убакта атасы Томду сага түшкөн сунуштарга макул бол деп аны жумушка орноштура албай жүргөн экен. Бирок Томго жанагы келген кат кызык болуп, ал ошол кат боюнча барса, аны көргөзмөлөрдүн биринде Лоррейн деген кыз тосуп алат дагы Уолтерге алып барат. Анда Уолтер Томго сен жаш болгону менен акылдуу бала экенсиң. Анан сага $400,000 чейин айлык сунуштап жумушка чакырса да барбай жатканыңды билем. Ошондуктан менден сага эң мыкты сунуш бар деп айтат. Көрсө жанагы Уолтер суудан тапкан табылганы Мадриттеги эң эле бир коопсуз деген банктагы эч ким ача албаган сейфке бекитишкен экен. Эгер биз ал табылгаларды тоноп кетсек, сен дүйнөдөгү эң бай адамдардын катарына кошуласың. Бирок сени байлык көп деле кызыктырбайт экен. Болгону сен ошол сейфти ача турган болсоң, сен үчүн бул нерсе жаңы жетишкендик болот да сен Том ошол жерде ойлонуп калып кетет. Ошентип көп ойлонуп бир чечимге келген Том Уолтердин сунушуна макул болуп, Лоррейн менен Мадридке учуп барып Уолтердин адамдары менен тааныша баштайт. Алардын биринчиси Клаус, ал компьютерди хакер. Экинчиси болсо Джеймс, жанагы суунун ичинден табылгаларды таап чыккан адам. Үчүнчүсү Симон, ал бул нерсеге эмне керек болсо баардык нерсени таап алат экен. Саягы Уолтер дүйнөдөгү эң табышмактуу деген сейфти ачып, жанагы табылгаларды уурдап кеткенге чындап эле киришип калган го. Анда Том ал жердегилерге акылдуу экенин биринчи күнү эле көрсөттү. Анткени Клаус буга чейин банктагы видео байкоолорго кире албай жаткан эле. Том дароо эле бир жолун айтып, Клаус дароо эле видео байкоолорду дагы ачып алды. Эң кызыгы, каармандарыбыздын ал банк жөнүндө толук маалыматы жок эле. Алардын билгени бул банк дүйнөдөгү эң коопсуз банктардын бири. Ага бара турган жер астындагы жолдорду Симон менен Джеймс изилдеп, анан да банктын тушунда башка имаратта 500дөй жокер ар дайым даяр болуп турат экен. Банктын күзөтчүлөрүнүн башчысынын аты Густаво болчу. Ал өтө олуттуу жана өзүнүн жумушуна аябай эле так жүрүп, бул банкта буга чейин мындай тоноо иштери такыр болбоптур. Ошондуктан алар биринчи үстүртө маалымат алалы дешип, Симон атайын бир унааны жасайт дагы Том экөө ал жака тазалагыч болуп эле кирип барышат. Бул убакта Лоррейн атын өзгөртүп, банктын күзөтчүсү Густавого жолукканы барат. Көрсө булар кире турган сейф Густавонун колдорунун изи менен гана ачылат экен. Анда Лоррейн Густавого ичип жаткан максым чоросун кармап туруңузчу деп аны карматып, идишин кайра алып эле бармак издерин алып алды окшойт. Бул убакта тазалоочунун кийимин кийген Симон бир бөлмөгө кирип, сервердеги зымдардын бирине өздөрүнүн аппаратын сайып, бунун жардамы менен Клаус банктын видео байкоосун толук өзүнө өткөрүп алат. Лоррейн көрсө ал жердеги сүрөттөрдү текшермиш болуп эле ачкычтардын копиясын алганы келген экен. Анда биринчи бөлмөгө киргенден кийин аны сүрөттү текшерип жатканын видео байкоого жаздырып, аны карап жаткан Густавого жазылган видеону эле кайталап коюп берип коюшат. Бул убакта Лоррейн ал жердеги сейфти ачат дагы ачкычтын копиясын чыгарып алды. Анда кезек Томго келип, ал дагы бир бөлмөгө кирип, ал жерден аппаратын жандырат дагы имараттын түзүлүшүн сүрөткө ала баштайт. Бул убакта Лоррейн биринчи ачкычты бүтүрүп, экинчи ачкычтын үстүнөн иштей баштаган эле. Анда жанагы Томдун аппаратына айнан ал жердеги өрт чыккандагы белгилери иштеп кетип, күзөтчүлөр ал жердеги элдердин бардыгын бир жерге топтой башташат. Бирок Лоррейн ачкычты сейфке салганга жетишпей өзү менен алып кеткенге туура келип калды. Анда Уолтер Томго буйругун берип, Лоррейн ачкычты Томго ыргытса, ал ачкычты тутуп алат дагы кайрадан баягы бөлмөгө алып барып сейфке салып койду. Ошентип өрт белгиси иштегени менен бул жолу каармандарыбыз тутулбай чыгып кетишет. Ошентип алар имараттын сүрөтүн алып, сейфтин дагы табышмагын таап алышты окшойт. Көрсө бул сейф жөн гана сейф эмес, тараза экен. Эгер анын ичине жоочун бирөө кире турган болсо, тараза ылдый болуп, сейфтин үстүндө жайгашкан суу сейфтин ичин толтуруп эле ичиндеги адамдар өлүп калышы
башташы толук мүмкүн экен. Ошондуктан анын ичине кандай кирип чыгабыз деп Уолтер бул тапшырманы Томго берди. Ошентип Симон менен Джеймс жертөлөө аркылуу жанагы сейфтин алдына барышып, анын дубалдары өтө катуу экенин түшүнүп, ал жака тешип кире албашын билип калышат. Кызыгы бул убакта Испанияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп жаткан эле. Анда Уолтер бул банк шаардын ортосунда жайгашкан. Футбол сүйүүчүлөрү шаардын ортосунда аябай көп болгондуктан оюндар өтүп жатканда банктын видео байкоолору баардыгы ошол футбол сүйүүчүлөрүн карап турат. Ошондуктан биз оюндун финалы болгон күнү банктын алдынан эмес үстүнөн кирип уурдап чыгып кетсек болот деген оюн айтат. Бул убакта банктагы күзөтчүлөрдүн башчысы Густафо бир нерсени сезгендей болуп, буга чейинки болуп өткөн өрт белгиси жөндөн жөн болбогондугун ойлоно баштады. Ал айткандай эле Том менен Симондун сүрөтүн таап алат да алар чыныгы тазалоочу эмес экенин билип калды. Бирок бул маалымат каармандарыбызга да жетип калып, Уолтер көп ойлонуп, тыңчы болуп иштеген Маргарет деген таанышына чалаттагы акча сунушта бир нерсени суранды. Көрсө Маргарет Уолтердин суранышы менен Том менен Симонду Лондондо кылмыш кылып камалды деген жалган маалымат чыгарыптыр. Анда бул маалымат Густафага да жетип, Густафа такыр ишенгиси келбей турса, банктын башчысы болду, биз эми бул нерсеге башыбызды оорутпай эле койсок болот деп кетип калат. Ошентип Том көп ойлонуп, акыры жанагы тараза боюнча чечимди дагы таап алды окшойт. Ал каармандарыбызды чакырып таразаны коюп, үстүнө суу куят дагы. Таразанын жылганын көрсөтүп, сууну кайрадан алып, таразанын ичиндеги механизмди катытып кайрадан сууну койсо тараза жылбай коет. Ошентип Симон банктагы сейфтин таразасын катыта турган болуп, футболдун дүйнөлүк чемпионатынын эң акыркы оюн күнү Том, Лорейн жана Джеймс ушу банкка кире турган болушту. Ошентип даярдыктын акыркы күндөрү калып, жанагы шороонун идишиндеги колдун изин алышып, Симон бул убакта муздаткычтарды жертөлөгө ташып жүргөн. Анан да Лорейн алып чыккан копия менен ачкычтарды да жасаганга жетишип калышат. Кечинде каармандарыбыз чогулуп алышып, чыныгарга жүршестен коюп, эми ишибиз оңунан чыксын деп эле өздөрүнө-өздөрү ийгилик каалашты. Ошентип көздөгөн күн келип, футбол чемпионатынын финалы башталат. Финалга Испаниядагы чыккандыктан футбол сүйүүчүлөр көчөдө өтө көп топтолуп калды. Анда 3 каарманыбыз банктын жанындагы имараттын там башына чыгып, ал жерден жипти куралга байлайт дагы банк жакка атып эле ошону менен асынып өтүп кетишти. Ошентип банктын там башына келишип, терезенин бирин кесип алышып, жипти ылдыйга таштап, Клаус бул убакта видео байкоолорду бир аз убакытка өчүрүп коет. Анда каармандарыбыз жип менен түшүп эле бөлмөлөрүнүн бирөөсүнө киргенге жетишип калышты. Ал жерден аба алмашчу түтүкчөнү ачып, ошону менен жөнөй башташат. Бул убакта күзөтчүлөрдүн баардыгынын ою футбол жөнүндө болуп, бир гана Густафо бир нерсени сезгендей эле аябай олуттуу карап отурду. Өкүнүчтүүсү Том башкаларга караганда жай кыймылдагандыктан алар өздөрүнүн эсебинен 10 мүнөткө артта калып кетишет. Анда Уолтер батыраак кыймылдагыла деп айтып, алар акырында сейфтин жанына дагы жетип барышат. Ошентип өздөрү алып келген шаты менен ал жердеги чуңкурдан өтүп бара жатып, акырында Джеймс бара жатса шаты тайгаланып кетип, бирок Том аны кармап калды. Эми 3 каарманыбыз сейфтин каалгасынын алдына келип, жанагы атайын даярдалган бармак изин басып, андан соң жасалма 2 ачкыч менен ачса эле сейфтин эшиги ачылып берет. Бул убакта жердин астында Симон сейфтин буттарын тоңута баштаган эле. Ошентип Симон тоңдуруу ишин бүтүп, каармандарыбыз жанагы сандыктарды ача башташат. Бир кезде эле Густафо отурган жерге белги келип, ал өзүнүн адамдарын жөнөтүп, жоокерлер банктын ичине чымчык кирип алганын көрүп калышат. Ошондо алар жанагы кесилген терезени байкап калышты. Анда каармандарыбыз издеп жаткан 3 тыйынды таап алып, ал жерден качайын деп жатса, Уолтер адамдарына Густафо силердин киргениңерди билип калды. Эми чыкканга мүмкүнчүлүк жок, жөн гана колго түшүп бергиле деп буйругун берет. Бир кезде эле Джеймс тапанчасын алып чыгып Лорейнге такап, тыйындарды мага бергиниң деп эле коркута баштады. Көрсө Джеймс Британияда мурда жоокер болуп иштеп жүргөн экен. Ошондуктан ага тыйындарды Британияга алып келесиң деген буйрук берилиптир. Бир кезде эле Симон тоңуткан нерселердин баардыгы эрип кетип, тараза ордунан жылып эле эшиктердин баардыгы жабылып калды. Густафо жоокерлерин жөнөтүп, алар банкты тегерете эле курчай башташат. Биз Джеймстин буга чейин сууда сүзүп суучул экенин билебиз. Көрсө ал бул нерсенин баардыгына даяр болуп, суулар кирип жаткан жерден чыгып кетем деп машыгып жүргөн экен. Ошентип ал 3 тыйынды алат дагы 2 каарманыбыз менен коштошуп эле ал жерден качып чыгып кетип калды. Сейфке толо баштаган суу эч эле токтобой, Том менен Лорейн качып кеткенге эч эле жолдору болбой, алар эми ушул жерде жан беришет окшойт. Бирок Том ошол жерде дагы ойлонуп, эгер суу бул жерге толмоюнча токтобосо, сейф толгонун кандай түшүнөт, эч кандай сканерлер деле жок экен. Демек суунун салмагынан билишет деп жертөлөдөгү Симонго кабарга чыгып, таразанын буттарында болгон баллондоруңду кой деп эле таразаны оорлото башташат. Ошентип Симон болгон нерсесинин баардыгын коюп, акырында жанындагы сыналгысын дагы коюп үстүнө чыгып олтуруп алды. Бир кезде кирип жаткан суу токтоп, 2 каарманыбыз өлдү өлбөдү толук белгисиз болуп калат. Ошентип толгон суу сейфтен кайрадан чыга баштап, Густафо ал жерге жоокерлери менен келип адамдардын өлүгүн деле тирүүсүн деле таппай калды. Анда Густафо аларды издеп жүрүп бир жерден суунун изин көрүп калды. Көрсө Симон сейфти оорлук кылганда сейф сууга толук толбой, 2 каарманыбыз тирүү калып, суу кайрадан куюлганда ошо менен кошо чыгып кетишкен экен. Бирок бул убакта Густафо банкты жоокерлерге толтуруп койгон эле. Анда 2 каарманыбызды Уолтер дагы алып чыгып кеткенге башы жетпей, бирок Лорейнге бир кезде сынык терезе эсине түшөт. Көрсө ал буга чейин ачкычты жасап жатканда
терезелердин бири сынык экенин байкап калган экен. Анда Том экөө түз эле ошол бөлмөгө качып барышса, Густав алар кача албайт эми, биз аларды кармайбыз деп эле сүйүнүп эле кирип барышып, эки каарманыбыз ал жерден качып эле футбол сүйүүчүлөрдүн арасында карлашып кеткендерин көрүп калышат. Алардын артынан бир кезде эле жоокерлер коолап жөнөшүп, Том менен Лорен кийимдерин чечип ыргытса эле ич кийимдери ал жердегилерге окшоп калды. Ушул маалда эле ойноп жаткан Испания каршылаштарына гол киргизип, элдин баары кубанып кыйкырышып эле жоокерлер баса албай деле калышты окшойт. Ошентип убакыттан пайдаланган Том менен Лорен ал жерден көздөн кайың болуп эле жок болуп кетишет. Биз мындан соң эртеси күнү Уолтер менен Маргареттин жолукканын көрөбүз. Биз ушул жерде Маргарет менен Джеймс биргелешип иштешип, башынан эле тыйындарды урдап кетүү максатында жүргөнүн билебиз. Бирок эң кызыгы бул нерсенин баардыгын Уолтер дагы билген экен. Ал жасалма тыйындарды Лоренге берип, тыйынды Лорен тапкандан кийин жасалмаларды алмаштырып Джеймска берип койгон болот. Бирок бул тыйындар байлыктын өзү деп эсептелбей, ал тыйындарда болгону бекитилген байлыктын дареги жазылыптыр. Ошентип алар даректи таап бекитилген байлыктын үстүнөн иштей башташат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды калтырып, анан да кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы караңыздар.